2024-жылы Ош мамлекеттик университети 85 жылдык даңктуу мааракесин белгилеп, эл аралык деңгээлде дүйнөдөгү бардык өнөктөш университеттердин, бизнес тармагынын, мамлекеттик органдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда бизнес форум өткөрдү. 85 жылдык маараке Ош шаарындагы Борбордук стадиондо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда чоң программадагы шоу-концерт менен жыйынтыкталды. Ушму майрамдык иш-чара аркылуу буга чейин жасаган иштерди, келечекке койгон пландарды айтып, көрсөтүп, коом алдында отчетун берди. Учурда Ош мамлекеттик университети өзгөчө макамга ээ болгон университет катары илим жана өндүрүштү айкалыштырып, заманбап өндүрүштүк борборлорду ачып, окутуунун дуалдык системасын ишке ашырууда. Бул багытта медициналык клиника, заманбап хирургиялык операцияларды жасоочу жабдуулар менен камсыздалып, келечек муундагы генерация хабы ачылды. Робототехника боюнча адистерди даярдоо башталды. Быйыл QS изилдөөсүндө 4 жылдызга ээ болуп, эл аралык деңгээлдеги рейтингге көтөрүлдү. Ошмууда жаңы окуу жылы дагы бир кубанычтуу кабар менен башталды. Окуу жайдын сыймыктуу бүтүрүүчүсү Мунарбек Сейитбек уулу Париж олимпиадасында күмүш медалга ээ болду. Ошму бүтүрүүчүлөрү жана студенттеринин ийгиликтери менен дайыма сыймыктанып келет. Университеттин жаңы окуу жылына окуу процесси менен байланышкан, окуунун сапатын көтөрүүгө, студенттердин билим сапатын жогорулатуу, окутуучулардын потенциалын көтөрүү, университеттердин инфраструктурасын кеңейтүү багыттарында чоң пландары бар. Учурда окуу жай президент тарабынан ыйгарылган өзгөчө макамга ылайык түзүлгөн Ош мамлекеттик университетинин 2023-2026 жылдарга туруктуу өнүгүү модели стратегиялык программасынын үстүнөн иштеп жатат. Алгачкылардан болуп өлкөдө Ошму электрондук окууга, санариптик тейлөөгө өттү. Абитуриент окууга тапшыргандан тартып, диплом алганга чейинки кыймыл-аракеттер санариптештирилди. Өзгөчө макам алгандан тартып университетте окуу процессинин уюштурулушу жана жүргүзүлүшү академиялык эркиндиктин принциптерине жана окутуунун кредиттик технологияларына негизделди. Студент семестрге катталуу, каалаган дисциплиналарга жазылуу, окуу убактысын пландаштыруу аркылуу жекече окуу траекториясын аныктай алат. 2024-жылы 30дан ашуун эки тараптуу кызматташуу келишимдерге кол коюлду. Кош дипломдуу программалар боюнча иштелибиз алдыга жылып, алгачкы каралгаштар колуна эки өлкөнүн, эки жогорку окуу жайдын дипломун алганы турушат. 2023-24 окуу жылында табият тааноо, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин ветеринардык клиникасы менен 5 кабаттуу окуу имараты, Ак Буура кампусунда 5 кабаттуу окуу лабораториялык корпусу, искусство факультетине кошумча корпус, Кытайдагы Jiangsu Hyber Robotics компаниясы менен биргеликте келечек муундун хабы борбору, окуу жайдын медициналык клиникасында кардиохирургия бөлүмү, борборлоштурулган электрондук окуу залы, финансы юридикалык колледжинин спорт комплекси пайдаланууга берилди. Шаарындагы оорукананын эски имаратынын ордуна жаңы 7 кабаттуу медициналык клиникасынын курулушу уланууда. Ал эми Ошмунун Ак Буура эс алуу жана реабилитациялоо борбору Ысык көлдөгү Үмүт пансионаты ачылуу алдында турат. Ошондой эле окуу имараттар, жатаканалар толук оңдоп түзөөдөн өттү. 4-муундагы университет өзүнүн жайгашкан аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түз таасир этүүсү абзел. Бүгүнкү күндө окуу жайда жогорку окуу жай, илим, өндүрүш, коммерциализация коллаборациясы ийгиликтүү ишке ашууда. Ошмунун ветеринардык клиникасы өз кызматын көрсөтүп баштады. Аталган борборго Айыл чарба министрлигине караштуу Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү тарабынан уюштурулган гранттык долбоордон 100 000 АКШ доллар каражат бөлүндү. Ошондой эле жаныбарлардын генофондун сактоо үчүн молекулярдык биотехнология илимий борбору түзүлдү. Алдыдан мал чарбасы боюнча биотехнологиялык борбор кичи асыл тукум станциясын куруу пландалууда. Аталган долбоорго Ошму 50 миллион сом акча каражатын бөлдү. Ошму тарабынан Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүндөгү 300 гектар жер аянтын басып калган жер көчкүнүнүн ордунда Курбуташ Токой илимий өндүрүштүк долбоору ишке ашууда. Долбоор башталгандан тарта 100 гектар жер аянты тосунуга алынып, 50 гектарга жакын участогунда түрдүү дарактар менен бадалдар отургузулду. Спорт жаатында студенттер үчүн 30дан ашык спорттук секциялар иштеп, кесипкөй волейбол, кичи футбол командалары түзүлүп, өлкө чемпиондору болушту. Ошмууда студенттердин толук кандуу сапаттуу билим алуусуна,
жаңы көндүмдөрдү калыптандырып, өзүндө катылып жаткан потенциалын ачканга бардык шарттар түзүлгөн. Олимпиаданын, эл аралык фестивалдардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүнө жана социалдык колдоого муктаж студенттерге көмөк көрсөтүлүп келет. Эң мыкты 6 студент президенттин стипендиясын, 10 студент Ош муунун $1200 өлчөмүндөгү атоодук стипендиясын, 30 студент окумуштуулар кеңешинин стипендиясын алышат. Окуу жайда атайын ойлоп табуучулардын чоң ордосу болгон бизнес парк иштеп баштагандан бери 40 стартап долбоор инвесторлор тарабынан жактырылып, жалпы тартылган инвестициянын суммасы 15 миллион сомду түздү.